Ысык-Көл облысында айылды инвестициялоо долбоорунун жыйынтыктоочу жыйын өттү. Буга чейин Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарында социалдык объектилерди куруу, калыбына келтирүү иштери жүргүзүлгөн. Дараметти жогорулатуу багытында кесипкөй адистерди даярдоого 43 миңден ашык киши катышса, мунун 57% аялдар. Долбоордун арты менен ийгиликке жеткендердин бири Наргиза Мусалиева. Карман балабакчадагы жөнөкөй тарбиячыдан директор, жергиликтүү кеңештин депутат болууга жетишкен. Айылга эң керектүү, приоритеттүү көйгөйлөрдү аныктап чыгып, анан долбоор менен иштештик. Биздин айылда буга чейин балабакча болгон эмес, 3 сааттык гана балабакча болгон. Ошол 3 сааттык балабакчаны улантуу максатында анан ушул долбоор менен иш алып барыштык. Жалпы наркы балабакчанын 36 миллион 427 миң сомду түздү. 4 тайпа бар, 23 кызматкер эмгектенип жатат. Ал эми Нуредин Давлетовдун айылы агенттик уюштурган сынактарда экскаватор жүктөөчү утуп, айылды селден сактап калууга мүмкүн болгон иштерди аткарган. Бул сынактан уткан жалгыз ийгилик эмес. Таза суу боюнча таза суу системасын толук айылдын ичиндеги реабилитациялоо иштери жүргүзүп, азыркы учурда бүтөйүн деп калды. Айылдардын жашоосуна дагы жакшы салымдар болот. Анан туристтер келет бизге көп. Ошолорго да шарт түзүлөт таза суудан. Ысык-Көл облусу боюнча 3 миңге жакын майда ири долбоорлор аткарылды. Мунун ичинде жайыттарды жакшыртуу, таза суу чыгаруу сыяктуу маанилүү иштер бар. Эми экономикалык жактан кошумча чынжыр-чаа багытында сүт өндүрүү, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, ковидтин кесепеттерин жумшартууга аракеттер көрүлөт. Санитария гигиенага байланыштуу ошол мектеп бакчалардын ичиндеги санузелдерин, ошол канализациясын оңдоп түзөгөн долбоорлор кетет. Буюрса, азыр ошол долбоордун алкагында иштеп атабыз. Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги жергиликтүү бийлик менен тыгыз иштешип, элдин өзгөрүүгө болгон мүдөөсүн, ой максаттарын ойготуу максаты ишке ашты. Бул долбоор аяктагандан кийин дагы пландары бар экен. 50 миллион доллар тегерегинде дагы бир жакшы өздөрүнүн планы боюнча проектисин ишке ашырабыз деп турат. Биз дагы ушул проектиге кошулуп, колдоп, кызматташууга даярбыз. Депутат болгон айымдарыбыз бар, айыл өкмөт болуп кеткен айымдарыбыз бар. Биз ошол жетишкенибизге өтө кубанычтабыз. Анан бул долбоорубуз Дүйнөлүк банктын баалоосунда ушул 2007-2008 жылдары ушул дүйнө боюнча ушул эң кыйын мыкты долбоорлордун бири болуп саналган. Ушул биринчи 3 кыйын долбоордун ичине кирген да. Айылды инвестициялоо долбоорунун жыйынтыктоочу жыйынынын соңунда өзгөчөлөнгөн активисттерге алкыш баракчалары ыйгарылды. Иш-чара жергиликтүү ансамблдин Чахан концерттик программасы менен коштолду. Сайфудин Мурзаев, Ала Тоо 24, Ысык-Көл облусу.